ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Саламатсызбы көрөрман жана угарман, кыш аяктап жаздын келиши менен көпчүлүк адамдар авитаминозго чалдыгышат. Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында бул жолу авитаминоз жөнүндө сүйлөшөлү деп турабыз. Ал үчүн студияга үй бүлөлүк дарыгер Гүлмира Базарбаеваны чакырганбыз. Эфирде мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсыздар, жакшы. Алгач ошо авитаминозго кабылгандар бүгүн кимдер кабылып жатышат? Анан мурда ошо кыш мезгилинде керектүү жашылча жемиштер жок болуп, бул ооруга жазында чалдыгат дешчү эле. Азыр эмнеге дагы деле саны өсүп турат дегендей? Бул авитаминозго чалдыгуунун себеби анткени алдыда кыш бүтүп атат. Кыштын кардуу болгон себеби суук күндөрү табактуу жетиштүү тамактаныш керек элдер. Бир себеби ошондон болушу мүмкүн. Экинчиси грипп өзүнүн ар кандай ооруларды күчөтөт. Ошо көп оорунун негизинде да организмде витамин жетишсиз болуп калат. Ошонун негизинде ошондой авитаминоз айрыкча ушу жаз мезгилинде көп адамдар чалдыгат. Анан авитаминозго чалдыккандардын статистикасы барбы? Көпчүлүк бөлүгү кимдер? Анан кайсыл учурда бул диагноз коюлат? Статистика боюнча, если жаш балдардыкын карасак, авитаминозго азыр ошо витамин D жетишпейт деп турабыз. Анткени мына кыш мезгилинде күн суук болгондо байланыштуу балдар ишке чыкпай калды. Негизи адам баласы өзү күндүн нурунан витамин D тамактан тышкары күндүн нурунан витаминди алып туруш керек. Күн тийип, денеге тийгенден кийин гана витамин D организмге синтез жолунда пайда болот. Ошол фотосинтез жүрбөй калып, көбүнчө жаш балдар витамин Dга азыр жетишсиз болуп турат. Ошон үчүн биз кыштын күнү күз келгенде октябрдан баштап витамин Dны бере баштайбыз. Ошо да жетишсиз болот. Анан балдарда ити деген оору башталат. Негизи авитаминоз өзү эмнеси менен коркунучтуу? Бул кайсыл оорулардын пайда болушун шарттайбы? Авитаминоз ооба көп оорулардын негизи, например, жаңы эле айткандай, витамин D жетишсизден балдардыкы рахит деген ити болот. Чоңдордо болсо жашына жараша 40 жаштан кийин кальций употреблять этиш керек. Аларды убагында ичпесе сөөктүн сынуусу, сөөктүн пырпырап калуусу, остеопороз, остеомаляция деп болсо ошол ооруларга чалдыгышат. Авитаминоздун белгилери кайсылар? Мындай авитаминоз болуп жатканын адам өзү биле алабы? Авитаминоз болуп атканын адамдар билет, шалдырап, алы кетип, эчтеке көңүлү жок болуп, уйкусу канбай, уктаса деле, жетиштүү уктаса деле уйкусу албай шалдырай беришет адамдарчы. Эчтеке кылгысы келбей. Андан кийин врачтарга кайрылганда анамнез деп коебуз. Биз анамнезин чогултуп, неме кылып, кандай болуп атат ошону билебиз. Кайсы анализдерди тапшырып, кайсы учурда бул диагноз коюлат негизи? Авитаминозго негизи именно мындай анализ тапшырса, бул авитаминоз экен деген неме жок. Мисалы үчүн, железа жетишпей болсо, макул анемия деп коебуз. Ошону анализ тапшырганда железасы экени, гемоглобин аз болуп, железа жетпей аткан экен деп ал билинет. Калганда витамин Dны да ошентип определить этсе болот. Анан калгандарын ошо общий симптоматика боюнча эле, общий өзүнүн ооруганы боюнча эле определить этип керектүү немени кошуп берсек болот, дарыларды, витаминдерди. Ушу белгилерин айтып жатпайсызбы? Ошол эле анемиянын же дагы башка бир белгилери окшош болуп, ооруну авитаминоз экени аныкталбай калгандай адаштыруучу учурлар барбы? Жок, көбүнчө эле адашпайт, көбүнчө эле мындай туура таап дарылайбыз, аракет кылабыз.
Жана сиз жогоруда санап өткөн белгилерден сырткары дагы адамда кандай белгилер болушу мүмкүн? Балким терисиндеби? Ооба, андай белгилер болот. Мисалы үчүн витамин А жетишпеген болсо, адамдын немеси териси кургап, жарылып, оозунун так ичинде жок, бурчунда, оозунун бурчунда угол рта деп коебуз, ошол трещина болуп, ээктери кеберсип, ээктери да жарылып, ошондой анан тырмактары сынып баштайт, чачтары какаштанат, чачтары кургайт. Ошондой белгилер менен А витаминоз экенин, именно витамин А жетпей атканын билсе болот. Кичинекей балдарда деле ушундай белгилерби? Кичинекей балада бир өзгөчөлүктөр барбы? Аларды кантип билсе болот? Кичинекей менен чоңдордун айырмасы жок, баары эле бирдей болот. А витаминоз, мисалы сиз жогоруда А витамини боюнча, Д витамини боюнча айттыңыз. С витамини жетишпеген кантип билсе болот? Анан ал эмнеси менен коркунучтуу? С витамин жетишпей калган кезде, бул С витаминде иммунитеттин өзүнө аябай зор таасири бар. Антиоксидант деп коебуз. Бул көп организмди көп нерселерден защита этип неме кылып турат да. Ошон үчүн витамин С жетпей калган кезде тиги кровотворный система деп коебуз. Кан боюнча ошо кровоточивость болуп, сосудтар ломкий болуп, сосудтарда да изменение болуп калышы мүмкүн да. Ошондо билебиз. Ошондо витаминоз эмнеден улам пайда болот? Жетиштүү витаминдерди албагандан эле пайда болгон оору да, э? Ооба, витаминоз деген бул ошо адам күнүмкү жетиштүү витаминди албай калат. Анткени жанагы эле айтып атпайсызбы? Тиги тамактардан рационалдуу тамак ичиш керек депчи. Ошо рационалдуу тамакка употреблять этпей, чайна менен отуруп калганда кезде ошол оорулар пайда болот да. Анан ошо биз негизи күнүмдүк немеге рационубузга эт колдонушубуз керек. Этти колдонушубуз керек. Сүт, анан клетчатка деп коебуз. Клетчатка, овощи, фрукты кирет. Ошолордун баарын тегиз рационалдуу колдонуп аткан кезде А витаминозго адам чалдыкпайт. Эч кандай дополнительный витамин сатып албай эле күнүмдүк рационду нормально питаться этип адам жашаса болот. Демек, тамак аш менен эле бул витаминдердин ордун толтурса болот, э? Ооба, тамак аш менен эле тамак аш менен эле толтурсак болот. Күнүмкү жаңы эле айтып кеткендей, обязательно бир күндө адам деген эт колдонуш керек. Нан диета деп нанды жебей койбош керек, нанды да жеш керек. Сухофруктыда көп витаминдер сакталып калат. Сухофруктыдан компот жасап жешибиз керек. Компот ичиш керек. Балдарга обязательно. Ошолордун баарын неме алсак, эч кандай неме болбойт. Тоскоолдук болбойт. Чоң рахмат. А витаминоз диагнозу коюлгандан кийин аны менен кантип күрөшүш керек? Ал канчага чейин созулат? 1-2 айга чейин коюлгандан кийин 1-2 айга чейин дополнительно немелерди витаминди кошуп беребиз. Только витамин эмес, биринчи очередь жанагы айтып кеткен тамак аштын рационун тууралаштырып бериш керек. А витаминоз учурунда мисалы кандай азыктарды жегенге болбойт? Мисалы газдалган суусундуктарды айтып калышат кээ бир учурда дарыгерлер. Чайды айтышат, э? Мисалы үчүн туура айтасың, тиги чай дейбиз. Чай деген ал немени гемоглобинди организмге сиңирбейт. Ошон үчүн если анемия деп койгон болсок, канас деп койгон болсок, канас кишиге железаны сиңирбейт. Ошон үчүн чайдагы элементтер. Ошон үчүн биз чайды колдонбошубуз керек. Кимге анемия деп койгон болсок, канас деп, ал кишиге дарыны беребиз. Андан тышкары күнүгө эт колдонуш керек. Аны именно кууруп эмес, кайнатылган, же жана паровой котлеттерди жасап, ошондой кылып этти колдонуш керек адам. Ошонусун түшүндүрөбүз да, андан кийин
азыктарды жейди. Азыктардын кайсы азыктарда неме болуп атканын дарыны беребиз. Ошо дары 3 айдан 6 айга чейин ичилет кан адам болсо. Андан кийин ортосунда 1 айдан кийин канын текшеребиз. Анын көтөрүлгөнүн берип, ошого карата профилактический доза деп коебуз. Профилактический дозасын беребиз. Ошентип аны 6 айдын ичинде канас адамды канастуулуктан чыгарып кетсе болот. Ошол сиз айткан дарыгердин көзөмөлүндө ал 6 айга чейин балким дарыланып, айыккандан кийин деле мындай кайра ооруга чалдыгып калбаш үчүн өзүн кантип алып жүрүш керек? Биз ошо 6 айдан кийин бүттү деп токтотуп койбой, мындан кийин да жанагы эле айтып аткан рационалдуу тамактануу, күнүгө ичип аткан тамагында мясной продукты деп коебуз, уйдун этинен, койдукунан, тооктукунан, рыбный зеле деп коебуз, рыба немелеринен тамактарды жеп турууну сунуш кылабыз. Биз жогоруда бул авитаминоз болуп жатканда кайсыл ооруларды чакырат экенин кыскача сүйлөшпөдүкпү? Эми кайсыл оорулар мындай авитаминозго алып келиши мүмкүн? Кайсы ооруларбы? Көбүнчө тиги желудочно-кишечный тракт деп коебуз, ичеги карын ооруган кезде, мисалы үчүн язва болгон кезде, поверхностный гастрит деп коебуз, ошол кезде колиттер, ар кандай колиттер бар, колиттин түрлөрү көп. Ичеги полностью жоон ичеги ичкеги ошолор соогукка чалдыккан кезде, ошо негизи биздин жеген тамагыбыз ошо желудочно-кишечный тракт ичеги карын боюнча өтөт да, ошол жердин ар биринин өзүнүн функциясы бар, кайсы жерде кайсысын сиңириш керек. Ошондой ооруларга чалдыккан адамдардыкы витамин сиңирүүсү кыйын болуп, жетишсиз болуп калат да. Авитаминозго чалдыккан адам оорун белгилери байкалса, кайсыл дарыгерге барып кайрыла алат? Анан сиз айтып аткан мисалы Ага жетпейт же Д, С кайсыга жетпей аткан кайсыл диагноздар, кайсыл анализ аркылуу аныкталат да? Мисалы үчүн витамин А жетпей атканы ал кожадан эле көрүнүп атпайбы? Сырткы белгилеринен эле көрүнүп эле, ошондон эле анан внутренний баягы эле общий анализ тигилип тапшырабыз. Гемоглобин нормальный болуп, баары жакшы болсо, клиника боюнча эле лечение жазып беребиз. Андан кийин анын ошо жетиштүү экени кийин билинип калат. Бир айдын убакыттын ичинде эле. Үй бүлөлүк дарыгерге эле кайрылыш керек. Үй бүлөлүк дарыгерге, биринчи очередде үй бүлөлүк дарыгерлерге, үй бүлөлүк дарыгерден жетиштүү лечение менен больнойду абалы жакшырбаса, анда гастроэнтеролог деген специалисттер бар, ошолорго жиберебиз. Анан бул негизи сиз айткандай жогоруда баардык мындай тамактын рациону туура болбой жатканын байкаса адам мындай алдын профилактика түрүндө эле бир витаминдерди алып ичип, ушинтип дары-дармектердин алдын алуу жолдорун кылса болобу? Андайды деле жасаса болот, баягы тамактанып жатат, бирок кээ бир адамдар баягы азыр эми жумушсуз отура албайт адамдар, жумуш иштеш керек, дальше жашаш керек дегендей. Анан ошондой убакыттар болсо, тамактанууга жетпей калган такыр убакыт болсо, өзү сезип атса, кошумча витаминдерди кошуп ичсе болот. Ошо кошумча таблетка түрүндөгү витаминдерди ичкенде мындай табигый түрдөн алуучу, жана сиз айтып атпайсызбы, мындай жетиштүү азыктарды жегенде эле бул толот организмге депчи. Ушул канчалык туура, мындай таблетка түрүндөгү витаминдерди ичкенде табигый түрдө албай калат дегенчи? Туура эле пикирби? Түшүнгөн жокмун. Неме? Таблетка түрүндө витаминдерди ичсе, адам ошого көнүп калып, табигый түрдө ала албай калат дейт. Жок. Андай эмес. Таблетка түрүндө постоянно ичкенге болбойт. Эми айтып атпаймынбы, жанагындай жумуш аябай бир жылда 12 ай бар, 12 жылда деле ошентип такыр неме болбойт да. Мисалы үчүн 1 жума, 2 жума аябай нагрузка менен иштешип калышы мүмкүн. Ошол кезде колдонсо болот да. Эми 1 ай, 2 ай андан ары постоянно таблетка менен жашаганга болбойт. Адам болгондон кийин ичиш керек да. Ооздон тамак кириш керек, ичеги карын иштеш керек. Ичеги карын иштебесе да, анын өзүнчө болезньдер чыгып кетет. Ошондой ооруларга кабылбаш үчүн адам 1-2 айга чейин витамин колдонсо болот. Бирок болбой эле негизи рационалдуу питанияда жүрүш керек да. Рационалдуу питание болмоюнча
оостон кирип кишечник иштеш керек да негизи. Ошо кишечник иштебейинче витаминдерди, керектүү витаминдерди организм өзүнө алмайынча ал канааттандырарлык болбойт таблетка менен. Витаминдерди ичүүдө бир өзүнүн эрежелери барбы? Негизи витаминдер кечки 5ке чейин жакшы сиңет да организмде. Ошондой эреже. Бизде кадимки дары-дармектерди өз убагында аткарып, туура ичип, анан витаминдерге келгенде бул жөн эле витамин депчи ушундай мамиле кылышат да. Ошол боюнча эгер эрежелер бар болсо айтып берип койсоңуз болот да. Жок. Өзүнчө бир мындай неме жок. Например, жанагы немеден кийин эртең менен 8те строго ич керек, кечинде жатарда ич керек деген дарылар бар го, андай эмес. Витаминдерди менен тургандан тамактангандан кийин бир таблетканы ичип койсоң болот. Түшкүсүн иче турганы бар, түшкүсүн же кечки 5ке чейин желательно да. Анткени витамин деген бул организмди бодрствовать этет да. Анан ал кечинде ичип алса, организм деген кечинде салыш керек. Ошого жеткирбей, желательно 5ке, максимум 8ге чейин ичип коюш керек таблеткаларды, витаминди. Андан кийин организм эс алыш керек. Витаминозго кабылып калчу адамдардын бири тобокелчилик тобу болобу? Кимдер кирет ага? Кимдер витаминозго чалдыгып калганга көбүнчө ыктымалдуулугу жогору? Витаминозго чалдыгып калганда мындай рационалдуу эмес, жанагы эле айткан. Күнүгө бир эле продуктаны чайнан, анан кийин там каша или эти жок неме белок деп коебуз, молочный белокту молоко немеден, сүт азыктарынан жана эттен алабыз да биз негизи белок дегенде. Ошол белок жетишсиз болгон кезде чалдыгып калат жаш балдар, квашеоркор деген болезньге. Ал мышечный массаны, белок деген мышечный массаны түзөт, ошо мышечный массаны түзбөй калат да, бала аябай кожада кости деп коет, сөөк эле болуп калат да, анан белковый недостаточность болгондон булар ачык болуп кетет. Шишик болот балачы. Ошондой ооруга чалдыгышы мүмкүн. Чоңдор арасында эмесми? Чоңдор арасында эң аз билинет. Чоңдор арасында көбүнчө мына айтып кеттим, 40 жаштан кийин кальций сөөктөр боюнча ошондой ооруга көп чалдыгышат. Ошондо бул бир гана витаминозго витаминоз менен кантип күрөшүш керек деген чоң суроо бар да бизде. Ага чалдыкпаш үчүн бир гана ошо тамакты рационалдуу жеш керекпи же кошумча дагы эмнелер талап кылынат? Жок, только рационалдуу гана жеш керек. Башка сергек жашоо образдары балким бул жакка дагы кайсылар кирет деген да? Обязательно сергек жашоо образ, эртең мененки обязательно зарядка кирет, туура тамактануу. Анан ошо жеген тамагыңды башын баштап койбой, аягына чейин жеш керек да. Мисалы үчүн муну жана садиктеги балдарга айтып атам да. Мисалы үчүн садиктеги балдар туура тамактануу деп коебуз. Ошо берген тамакты, мисалы үчүн аларга эртең менен каша берип атат, ошону жеш керек. Обедте первый, второй берет, ошону обязательно ошону до конца жеш керек да, 1-2 кашык эле жеп койбой. Анткени кандай питание болуп атат? Жакшы, ооба, бир маал, эки түр тамак жеп атат, первый, второй жеп атат деп айтылат. Бирок ошол тамакты бала деген аягына чейин жеш керек да. Жетиштүү өлчөмдө керек, Ошо кандай деп койсок, өлчөмдүү жеш керек да. Өлчөмдүү жебегенден болушу мүмкүн да. Андан кийин, мисалы үчүн ал бала 5 күн садикте болсо, 2 күн үйүндө. Үйүнө келгенде деле ата-энеси балабайт эти 5 күн садикте жүрү деп жөн эле фастфудтардан алып берсе, алда жетишсиз болуп калат балагачы. Ошон үчүн бала тамакты аягына чейин жеш керек деген неме менен жеш керек да, билиш керек. Ошо биз тамак ашка негизи басым коюш керек экенин түшүндүк. Анан эми ал тамак аштын сапатына дагы, ошо алып аткан жер жемиштердин сапаты дагы өзүнчө маселе болуп турса керек. Ооба, ал негизи аябай чоң маселе. Ал таза, жакшы сакталган, жакшы жуулган болуш керек да тамак деген. Баланын жеп аткан тамагы, бала эле эмес бүткүл адамдын жеп аткан тамагы ошол кай жерден алып келди, кандай продукты, ошонун баарына көңүл бурушубуз керек да.
Бизде азыр көп суроолор ошо витаминоз учурунда эмнени ичсем болот, кандай витаминдерди жесем болот деген суроолор бар да. Буларга өз алдынча кылса болобу же сөзсүз дарыгердин көзөмөлүндө деп айтасызбы? Мүмкүн болушунча дарыгердин эле көзөмөлү жакшы, башала менен эле барып этиги керек. Азыр көбүнчө тиги американский витаминдер анан тиги бу деп. Ошол эле американский витаминдер биздин деле могу жакынкы Россиядан келип атат. Алардыкын жок жактырышпай, Американыкы дейт. Негизи айырмасы жок ба? Баасында эле болбосо, составы бирдей эле болуп калат да. Тияктыкы, бияктыкы деп неме кылбайбыз. Өзүбүздөн чыккан эле отечественный деп коебуз го, ошолор эле жакшы. Бизде ошолор жетиштүү өлчөмдө барбы? Мисалы, кайсы бир түрү жок болуп калган учурлар болбойбу? Жок, жетиштүү эле. Улам жаңырып түшүп турат. Жетиштүү өлчөмдө аптекаларда бар витаминдер. Анан ошо витаминдерди сунуштап жатканда кайсы учурда, мисалы, таблетка түрүндө кээ бирөөнө ийне союуну сунуштайсыз, булар кантип аныкталат? Мындай жолдор негизи таблетка, көбүнчө таблетка болот. Жаш балдарга сироп түрүндө болот. Ал эми жана укол түрүндө болгондор алар тиги өтө оор абалда ооруп жаткандарга укол түрүндө салынат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда дагы бир жолу кантип авитаминозду алдын алыш керек, сактануу жолдорун айтып берсеңиз, авитаминоз учурунда өзүн кантип алып жүрүш керек, ушундай сунуштарыңызды берсеңиз. Авитаминозду ошо жанагы эле айткан рационалдуу питанияны колдонуш керек. Адам деген бир күндө 4 маал тамак ич керек, ошондон эме болуш керек. Бирок жеген тамагын именно эмне жеп атам, кандай жеп атам деп аныктап туруп анан жеш керек да. Жөн эле күнүндө эле окшош нерсени жей бербей, түрлөп жегенге аракет кылыш керек. Ошо түрлөгөнүн ичинде молочный продукты болуш керек, мясной продукты болуш керек. Андан тышкары жашылча жемиш болуш керек. Жашылча жемиштен тышкары дагы зелень деп коебуз, укроп, петрушка, ошолордо минералдар көп, ошолорду колдонуш, негизи колдонуп жеш керек. Витаминоз диагноз коюлганда дагы, мисалы, дарылоону аягына чейин чыгарып, үзгүлтүксүз, мисалы, 6 ай десе 6 ай. Бир бизде көп учурда ошол алган дарысы түгөнүп калганда токтотуп коюшуп, же бир аз өзүн жакшы сезип калса дарылоону токтотуп койгон учурлар болсо керек. Андайлар көп болот. Бир 5 күпү, 10 күп ичкенден кийин жакшы болуп калып, токтотуп койгондор көп. Жанагы эле кичинекей балдарды айсак, энелери 10 күн, 20 күн гемоглобин бергенден кийин гемоглобин уровени көтөрүлө баштагандан кийин балдардын аппетити ашылып жакшы болуп калса, алар андан ары дары бергенди унутуп коюшат. Анан кийин эмне болду деп сурасаң, же уже тамак ичип калды дешет да. Анан кийин анан түшүндүрөбүз, жок деген тиги железо деген кандын заставында болуш керек, запас болуш керек. Аны деген бала 10 күн 20 күн деле толтура албайт. Ал деген 6 айлап барып толтурат. Сен тынбай 6 ай ичишиң керек, көз байланышта болобуз деп түшүндүрүп деме алгандан кийин анан түшүнүшүп, мен түшүнбөй алган турайм деп анан бергенге аракет кылышат да. Ошо дагы мындай эмне каталарды кетиришет. Мисалы, көп өлчөмдө өз алдынча эле ичип алып, анандай ашыкча өлчөмдө болуп калган учурлар барбы? Толук ичпей койгондон дагы башка кандай каталар бар? Башка витаминдерди мен байкаштырган жокмун. Ушу иштеп жүргөн боюнча, ошо жанагы айтып кеттим го, железо боюнча көбүнчө ушундай байкаштырдым да. Анан ошондой советтеримди бергенден кийин муну 6 айлап ичиш керек. Андан кийин барып каныңар көтөрүлөт. Анан ошондой эле ошолордун эле апасына кой, менин деле баламдын каны аз го. В смысле, мен өзүмдүн каным аз го. Анан кийин менден төрөлгөн бала деле аз деген түшүнүк бар да алардачы. Анан аларга да өзүм неме советтерди берип, кеңештерди берип айтам да, жок, сенден төрөлгөн баланын каны аз болот. Бирок ошол принципинен жашаш керек. Сен өзүңдүкүн көтөрүшүң керек. Первый очередь балаң төрөлдү, балаңдыкын көтөрүшүң керек. Ушул балаңкы дальнейший жакшы болуп, эмгизип аткан кезиңде өзүңкүн да көтөрүшүң керек. Өзүңдүн каның жакшы болсо, балаңкы да жакшы болот деп түшүндүргөндөн кийин анан
түшүрүшүп анан ошого карата аракет кылышат. Чоң рахмат сизге. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз сак болуу программасын көрдүңүз. Анда витаминоз туурасында сүйлөштүк. Суроолорго үй бүлөлүк дарыгер Гүлмира Базарбаева жооп берди. Эфирди мен Айгерим Куатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.